Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман туугандар, урматтуу окурмандар. Сабагыбызды баштай берели. Адаттагыдай эле баштаган сабагыбыздын уландысы, сабагыбыз болсо Мухаммад Расулуллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланын элчиси деген темада башталган. Буга чейин ушул темага байланыштуу кээ бир маселелерди алганбыз. Бүгүн ошол маселе уландысы. Бүгүнкү маселебиз ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга баш ийүү жөнүндө. Ошо өзүбүздүн эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүндө кандай келген, кандай осуяттар бар, пайгамбарыбыз эмне деген осуяттарды калтырган, ошол жөнүндө сабагыбызды улантып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнө баш ийүүгө үндөгөн хадис осуяттарын алабыз иншалла. Өткөн сабакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын орду, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга баш ийүү жөнүндө Куранда келген кээ бир аяттарды алып кыскача түшүндүргөнбүз. Бүгүн жана башында айткандай эле эми хадистерге токтолобуз. Акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистерди айтып кеткен. Ким мусулман болгон болсо ошого пайгамбарыбызга баш ийип итаат кылыш керек да. Мына ошол жөнүндө көптөгөн хадис осуяттарды калтырган. Эми албетте анын баарын биз ала албайбыз. Баарын ала албасак да кээ бирээси менен таанышып амал кылганга аракет кылалы. Мына ошол хадистердин бири, ошо биринчи эле хадис, бул хадисти ошо Бухари, Муслимде Абу Хурайра аттуу сахаба риваят кылат. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. Өзүнүн үммөтүнө, сахабаларына кайрылып, мен силерге эмнени таштаган болсом, кайсы нерсенин үстүндө таштаган болсом, ошону кармангыла, андан ашпагыла, көп суроо бербегиле. Анткени силерден мурунку коомду жок кылган нерсе бул алардын көп суроо берүүлөрү жана пайгамбарларына каршы чогулары болгон дейт. Жана ушинтип айтып туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин улантты. Мен силерди эмне нерседен, кандай нерседен тыйган болсом, ошондон дароо тыйылгыла. Жана кайсы нерсеге буйрук берип ошо кылууңарды талап кылган болсом, күчүңөрдүн жетишинче, мүмкүнчүлүгүңөр жетишинче аткаргыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кетти. Мына бул жерде карасаңыздар, Аллах субхана тааланын элчиси өзүнүн үммөтүнө эң керектүү осуятын айтып атат. Негизги эле осуят адам баласы шарият пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдынан озунуп, көп суроо берип, ашыкча берип, ар кандай баягы оор нерселерди издей берүү туура эмес. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: эмненин үстүнө силерди таштаган болсом, кайсы нерсени калтырган болсом, ошону кармангыла, көп суроо берип, аша чаппагыла. Анткени ушундай нерсе силерден мурунку коомду жок кылган деп атат. Алар көп суроо, ашыкча суроо бере беришип, жана пайгамбарларына каршы чыга беришип, пайгамбарлар алып келген нерселерге баш ийбей, алар ушундай адашуунун жолуна түшүп алышып, Алла Тааланын карына калып жок болушкан. Бул өзүнүн үммөтү үчүн эскертүү, ушундай жолго түшүп калбагыла деп. Демек бул хадисте ачык эле айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени алып келген болсом, ошого баш ийип, каршы чыкпай кабыл алгыла деп атат. Ана ошону тастыктап хадистин аягында айтып атат: силерди кайсы нерседен тыйган болсом, ошондон дароо тыйылгыла дейт. Жана кайсы нерсени буйрук кылган болсом, ошону күчүңөрдүн келишинче аткаргыла, моюнсунгула деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисин аяктады. Албетте биздин темабызга бул хадистин түзмө-түз байланышы бар. Андан кийинки хадис, бул хадисти дагы ушу Абу Муса аль-Аш'ари деген сахаба риваят кылган экен. Бул дагы Бухари, Муслимден келген хадис. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн пайгамбар болуп келишин, өзүнүн ошо элдерди эскертип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруусун мисал кылып айткан осуяты. Анда пайгамбарыбыз айтып атат: менин жана Аллах субхана таала мен аркылуу жиберген нерсенин мисалы бул бир адам сыяктуу дейт. Кандай адам? Ал ошол адам, бир адам келип, өзүнүн коомуна келип, коомуна эскертүү берди. Коомуна кайрылып: о менин коомум, силерге бир жоо душман каптап келатат. Мен ошол нерсени өз көзүм менен көрдүм. Силер ошол жоодон сактангыла, кутулгула деп эскерткен адамга окшош деп атат. Ошентип айткан адамды өзүнүн эле коомунан кээ бир адамдар угушуп, алдын ала этиятын алышып, жоо келгиче жерди которуп кетели деп түн киргенде акырын шашылбастан башка жерге которуп кеткен адамдар да болду дейт. Кээ бирөөсү ал сөздү теңине албай укпай коюшуп, анан эртеси болгондо аларга жоо келип, кол салып, алар кыйроого учурашты деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин бүтүрдү. Анан ошол хадистин аягында айтып атат: ким ошо мени угуп, баш ийип, мени ээрчиген болсо, жанагындай эскерткен адамдын сөзүн уккан коомуна окшош. Кээ бир коомдор укту да, угушуп, жоо келатат экен деп кутулган адамга окшош дейт. Эгерде ким мага баш ийбей, менин айткандарыма ишенбей, жалганга чыккарган болсо, жанагынтип жоо келип, жоонун астында калган
душманга жем болгон адамдар сыяктуу деп пайгамбарыбыз салам ушундай мааниде хадисте айткан. Көрдүңүздөр, демек пайгамбарыбыз салам орду өтө чоң. Бизди өзүнүн үммөтүн ошо тозоктон куткарыш үчүн, өтө чоң азаптан куткарыш үчүн бизге келип, эскертип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып кеткен. Демек ким пайгамбар саламга ишенип, ошого баш ийип, ээрчиген болсо, жанагы коом душмандан кутулгандай эле биз дагы шайтандын жолунан, тозоктун отунан, акыреттеги кыйынчылыктан кутулабыз. Эгерде биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ээрчибей койгон болсок, баш ийбей койгон болсо, анда жанагы душманга жем болгон адамдар сыяктуу тозокко отун болуп, тозокко кыйналып күйөбүз. Аллах субхана таала баарыбызды тозоктон сактасын. Мына бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орду, дин исламдагы сүннөтүнүн, осуятынын орду кандай экенин ачыктан ачык билдирип турат. Андан кийинки хадис, 3-хадисте Абу Хурайра риваят кылган. Бул хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ордун ошо мисал катары түшүндүрүп берет. Анткени бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы элдерге, сахабалардын үммөттөрүнө бир нерсени үйрөтүүдөгү ыкмасы. Көптөгөн хадистерде кездешет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо мисал кылып, элге түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй сөз менен түшүндүрөт. Бул дагы баягы окутуунун, үйрөтүүнүн бир ыкмасы. Адамдарга мисал кылып, жакындатып, жеңил кылып айткан болсо, адамдар тез түшүнөт. Мына ошондой эле экинчи хадисте кандай мисал келген болсо, 3-хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн орду мисал кылып айтат. Менин мисалым менен адамдардын мисалы дейт. Бир адам сыяктуу, ал адам келип от жагат дейт. Талаада болобу же башка жерде. Анан ошол от жакканда, түн ичинде от жакса, ошол отко кечиндеги көпөлөктөр, майда жандык, курт кумурска, башка жандыктар ошол жарыкка келип, отко келип чогулушат дейт. Ошол от экенин билбей жарык экен деп. Анан ал киши аларды жолотпой отко күйбөсүн деп тосуп, келтирбегенге аракет кылат. Бирок ал көпөлөктөр, ошол жандыктар болбой эле ал кишиге ээ бербей эле отко түшүшөт дейт. Анан ошону пайгамбарыбыз айтып атат. Мен дагы силерди ошо тозоктон куткарайын деп, кийимиңерден кармап тозокко кирип кетпесин деп тосом деп, силер болсо тозокко киргенге аракет кыласыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзатына мисал кылып айтып атат. Мына бул жерде да карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху жакшы мисалды келтирип койду. Жанагы от жаккан адам өзүнө пайда болсун, башкаларга да жарык болсун, от күйгөндө адамдар жылысын деп пайдалуу нерсе кылган. Түшүнбөгөн адамдар ошол отту көздөй жулунушат, жанагы көпөлөктөр сыяктуу. Ал адам ошо көпөлөк, ошого окшогон жандыктар күйүп калбасын деп тосуп атат. Алар болбой эле отту көздөй от экенин билбей кетип атат. Ошол сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бизди ошо оттон куткарыш үчүн жакшылыкты алып келип, динди алып келип, иманды алып келип, Куранды алып келип, ошол нерселер менен бизди тозоктон тосконго аракет кылат. Бирок көпчүлүк адамдар ошону билбестен пайгамбарыбыз тыйган нерселерге барып, буйруган нерселерди аткарбай, өздөрүн отко түртүп атат. Мына ошондой хадисте келген мисалдагы жанагындай отко өзүн таштаган, отко урунган көпөлөк жандыктардай болуп калбагыла, менин жолумду ээрчип кармангыла, тозокко кирбегиле деген мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге мисал катары айтып кетти. Мындан дагы биз ачык айкын байкадык, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орду чоң, бизге ошо жакшылык жеткирүү үчүн келген. Жана өткөндө сабактарда биз окугандай эле, Алла таала айткандай, сени ошо алам үчүн ырайым кылып жибердик дегендей, биз үчүн ырайым болуп келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ким ошол пайгамбар салламды ээрчип кармаган болсо кутулат, эгерде кармаган болсо анда өзүн отко таштайт. Аллах субхана таала сактасын. Андан кийинки хадис, бул хадис дагы ошо Бухари, Муслимде келген, Абу Хурайрадан. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: менин үммөтүмдүн баардыгы тең бейишке кирет, бир гана ким баш тартса бейишке кирбейт деди. Ошондо сахабалар: о Алланын элчиси, бул баш тарткандар кимдер дегенде, ким мага каршы чыгып баш ийбеген болсо, ал тозокко барат. Ким мага каршы чыкпай баш ийип моюн сунган болсо, ал бейишке барат деди. Мына кыска нуска кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык түшүнүктүү кылып айтып койду. Эгерде ким тозоктон кутулууну каалаган болсо, бейишке кирүүнү үмүт кылган болсо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчип баш ийиш керек. Эгерде андан баш тарта турган болсо, анда анын бара турган жери тозок. Жана ошондой эле андан кийинки хадис, бул жогоруда айтылган хадисте Бухариде келет. Андан кийинки хадис, бул хадис дагы Абу Хурайра риваят кылган.
Бул имам Маликтин ал Муатта деген китебинде келет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүнө, сахабаларына кайрылып айтып атат. Мен силерге ошо эки нерсени таштадым. Эгерде ошону карманган болсоңор адашпайсыңар. Ал Аллах Тааланын китеби, Куран китеби жана менин сүннөтүм деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Мына бул хадисте дагы ачык айкын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап кетти. Адамды куткара турган, бейишке алып бара турган, туура жолго сала турган бул Аллах Тааланын китеби жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын калтырып кеткен сүннөтү, осуяты. Ким бул эки нерседен баш тарткан болсо, анда бара турган жолу бөдөмүк, белгисиз адашкан жол болуп саналат. Андан кийинки хадис, бул хадисти ушу имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи риваят кылган хадис. Бул хадис Ирбад ибн Сария деген сахабанын хадиси. Бул белгилүү хадистердин бири, жанагы Навави рахимахуллах жазып кеткен 40 хадистин ичине келген хадис. Мына ошол хадистин ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүнө осият кылат. Мындай деп: ким ошо өзүнүн сахабаларына айтып атат да, ошо ким менден кийин узак өмүр жашап, өмүр сүргөн болсо, жашоону өткөргөн болсо, анда көптөгөн талаш тартышты көрөт деген. Бул эми сахабалардын учурунда көп деген болгон эмес, бир аз болгон, бирок кийинки учурда көп келген да. Анан ошол эки баягы сахабалар осият кылгыс дегенде пайгамбар осият кылып атат. Ошо менден кийин ким жашаган болсо, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт. Бул эми диндеги да. Анан ошондой боло турган талаш тартыш, бөлүнүү жаруу жөнүндө пайгамбар кабар берди. Ушундай кыйын заман болорун бизге айтты. Анан ошол эле убакта дароо ошондон кутулуучу жолду да үйрөтүп кетти. Ошондо кыйынчылык келгенде кандай кутулабыз? Ошо кыйынчылыктын дарысы эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн жөн гана таштап койбосо, ошонун дарысын дароо үйрөтүп кетти. Ал эмне дегенде, ошо талаш тартыш учурунда эмне кыласыңар? Фа алейкум би суннати. Ошо менин сүннөтүмдү кармангыла деп атат. Ва суннатул хулафа рашидин. Ана менин сахабаларымдын жана 4 сахабанын сүннөтүн кармагыла. Жөн эле кармак койгула деген жок. Адду алейхи бин наважид. Азууңар менен, тишиңер менен тиштенип кармагыла деп атат. Мисалы, адам баласы бир нерсени кыларда чымырканып, тиштенип туруп кылат го, күчтөнүп. Мисалы, күчкө муктаж болгон нерселер көтөргүсү келсе, же бирдеме кылгысы келген болсо тырышып. Ошондой тырышып бекем кармагыла деп атат. Демек, адам баласы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятын, андан кийинки сахабалардын осуятын бекем тырышып кармабаса, демек ал адашууга бат эле жин болуп берет. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу осуят кылды. Менин сүннөтүмдү жана хулафа рашидиндер, ошо 4 сахабаны айтат. Абу Бакр, Умар, Осман, Али. Ошону хулафа рашидин дейт. Мына ошолордун сүннөтүн кармагыла, бекем азууңар менен тиштенип, чымырканып кармагыла деп атат. Ошондо жана силерди талаш тартыштан куткарат ошо менин сүннөтүм. Кыйынчылыктан чыгарат деп осуят кылды. Анан ошонун аркасы менен эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сүннөтүнө каршы келген, сүннөтү буза турган, сүннөт жолдон тайдыра турган диндеги жаңылыкты, бидат нерсени айтып дагы ошондон сактаңыла деп айтып кетти. Ва иякум ва мухтасатул умур фа инна куллу бидатин далала. Жана ошондой эле диндеги жаңылыктардан абайлагыла, сактангыла. Анткени ар бир бидат, ар бир жаңылык диндеги бул адашуу деди. Мына көрүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүннөтүн кармаганга үндөп, жана диндеги динге жат болгон, далилсиз келген бидаттардан алыс болгула деп осуят кылды. Бидат деген эмне? Бул боюнча да өзүнчө биз тема өтөбүз. Жана биз жогоруда сабактарда айтып кетпедикпи? Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк келтирүүнүн бир талабы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей ибадат кылуу деп. Мына ошол теманы өзүнчө өткөндө ушундай маселени козгону. Бидат деген ушул диндеги далилсиз кылынган ибадаттарды бидат деп айтат. Далили жок эле элдер ушу ибадатты ойлоп алып кылган ибадаттын кандай түрү болбосун ошону бидат деп айтат. Ким эгерде динде далили жок, Кудай Таалага сыйынып ибадат кылган болсо, ал күнөө кылып атат, ал ибадат кылган жок. Анткени Аллах субхана таала буйрубаган, Аллах Таала кылды деген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кетпеген нерсени аткарып атат. Демек Аллах Таалага жана элчисине баш ийбеген болот. Бул бидаттын, жаңылыктын зыяны өтө чоң. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эскертип кетип атат. Мына сахабаларды, үммөттөрүнө эскертип кетип атат. Бидаттан алыс бол, анткени ар бир бидат адашуу деди. Ар бир бидат адашууга алып барат. Мына көрдүңүздөрбү, мына ушундай кандай сонун осуят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам талаш тартыштан, бидаттан, динге жат болгон нерселерден куткара турган нерсени үйрөтүп кетти. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү жана өзүнүн сахабаларынын сүннөтү. Ошону кармаган киши иншалла Аллах Тааланын буйруган болсо, ниети жакшы болсо кутулат.
бардык балелерден адашууга кептелбейт, туура жолдун үстүндө жүрөт иншалла. Мына ушун менен баягы хадистерге тиешелүү кээ бир хадистерди алдык. Албетте момун адам илим алып, изденип дагы көбүрөөк билем деген болсо, буга окшогон хадистер өтө эле көп. Болгону адам баласы эркек баягы аракет кылып, изденип, сураштырып окуган болсо, таап ошо ниет кылган нерсесине жетет иншалла. Бирок биз үчүн, чыныгы мусулман үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле хадиси жетиштүү болуш керек негизинен. Мындайча айтканда, үлгү алыш үчүн, ошого баш ийиш үчүн бир-эки хадис болобу, туура келген хадис болсо, дароо ошого баш ийип, ошону карманып амал кылыш керек. Анткени бул мусулмандын сыпаты. Эч качан баягы чындык жеткенден кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү жеткенден кийин аны четке каккан болбойт. Ал анткени күнөө болот. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн ырайым болуп келип, биздин кызыкчылыгыбыз үчүн эле келген. Аллах субхана таала биздин ибадатыбызга, кылган иштерибизге муктаж эмес. Анткени ал аламдын жаратуучусу, баардык нерсенин падышасы, баардык макулуктарга муктаж. Ушул пайгамбарыбызга баш ийүү, пайгамбарыбызды ээрчип, туура амал кылып, Алла таалага сыйынуу бул өзүбүз үчүн эле. Өзүбүз кылсак жакшылыкка жетебиз, кылбасак зыянды өзүбүз үчүн эле кылабыз. Аллах субхана таала ушул баардык пайгамбарларды, ошол пайгамбарлардын акыркысы биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды элдерге жакшылык жеткирсин, жамандыкты кайтарсын деп, жакшы кулк мүнөздү берип, жакшы андан башка сапаттарды берип, анан бизге жөнөткөн. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакшы сапаттарынын бири, өзү Аллах субхана таала Куранда айтып кеткендей, ушундай жакшы сыпат менен сыпатталган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анда Алла таала мына айтып атат момундарга кайрылып: "Лакаду жаакум расулун мин анфусикум." Акыйкатта силерге пайгамбар келди, өзүңөрдөн араңардан болгон пайгамбар келди. Эми ошол пайгамбардын сыпаты кандай? Азизун алейхи ма аниттум. Силер кыйналган, силердин башыңарга келген нерсе ал үчүн оор болот, ошон үчүн кыйналат. Мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн күйөт, кандай кыйынчылык болбосун. Харисун алейкум. Силер үчүн жанталашып, ушул үммөтүмө жакшылык келип калса экен, иманга кирип калса экен деп, баардык күчүн жумшап, жанталашып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин кызыкчылыгыбыз үчүн аракет кылат. Бил муъминина рауфур рахим. Жана ошондой эле момундар үчүн ырайымдуу, мээримдүү. Мына көрүңүздөр, Аллах субхана таала биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай сыпаттап кетти. Мээримдүү, ырайымдуу момундар үчүн. Ошо момундар жакшылыкка жетип калса экен, ыйманга жетип калса экен деп, ошон үчүн баардык күчүн жумшайт. Мусулмандардын башына кыйынчылык келип калган болсо, ошого кайгырып, ошол нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн оор болот. Мына ушундай сыпаттагы биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге келип атат. Бул Аллах субхана тааланын бизге берген чоң мээрими, чоң артыкчылыгы. Ошону билип, ошого шүгүр кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн ээрчип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам урматтап, Алла тааланын динин карманып, Алла таала түз сыйынышыбыз керек. Мына сабак башталгандан бери айтып келатабыз, пайгамбарыбызды сүйүү, ээрчүү, жакшы көрүү бул жөн эле тил менен эмес. Адам баласы ошо тил менен айтып, жүрөгү менен тастактап, иш жүзүндө ошону көрсөтө билиш керек. Пайгамбар айтты дегенде дароо токтой тургандай болуш керек. Эгерде бир туура эмес иш кылып аткан болсо, ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси жеткен болсо, дароо ошону токтотуп кылыш керек. Кандайдыр бир буйрук келген болсо, муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты эле, буйруу деген болсо, ошону токтолбостон аткарыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кайсы нерседен кабар берген болсо, ошону токтолбостон, шек санабастан ошого дароо ишениш керек. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла таала кандай сыйынган болсо, сыйынууну бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай үйрөткөн болсо, ошондой кылып Алла таалага сыйыныш керек. Өзүбүздүн акылыбыздан, оюбуздан же тажрыйбабыздан бир нерсени таап алып, Кудай таалага сыйынган болбойт. Бул деген биздин динибиз бул мыйзам, башаламандыктын дини эмес, тартиптин, мыйзамдын дини. Ар бир нерсе иреттелүү өзүнүн ордуна коюлган. Болгону адам баласы ошону окуп билип, ошого гана амал кылыш керек. Аллах субхана таала баарыбызга туура илим жана пайдалуу амалды насип кылсын. Эки дүйнөдө жүзүбүз жарык кылып, чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн карманган мусулмандардан кылсын.